Болгор кыргыз, мени жакшы көрөсүңбү, жаман көрөсүңбү? Бүгүнкү темабыз ЛГБТ өкүлдөрүнүн ата-энелери менен маек. Бул биздин биринчи гана көрсөтүү. Мындан кийин дагы ата-энелердин көз жашын чагылдырабыз. Кыргыз тилинде жана орус тилинде. Себеби биздин коомдо ушундай түшүнүк бар. Бул бир батыштан келген эле ыплас көрүнүштөйчү. Чындап келгенде кыргыз эли жөө жомок менен келген элде терминдик түшүнүк калыптанган эмес. Гендердик иденттүүлүктү тааныган эмес. Маселен, кыз сайкал же болбосо тиги жаңыл мырза дейли. Жана да кыргыз тилинде мындай кептер бар. Кызтеке, кумса же болбосо кумса, кызтеке, дагы кайсы бирөөсү эске келбей атат. Ошол түшүнүктөр бизге асмандан түшкөн эмес. Андыктан биз ошол ата-энелердин баянын угабыз. Алар деле асмандан түшүп калган эмес. Кыргыз коомунда ушундай ата-энелерге биз терең ыраазычылык айтышыбыз керек. Эмне дегенде, көп ата-энелер бар. Сендей менин кызым жок, сендей менин уулум жок деп эшикте чыгарып койгон. Ошондуктан коомдо эң көп жапкы тарткан ошо ЛГБТ өкүлдөрү булар масса эмес, аз гана. Ошол үркөрдөй аз топко дагы жана 40 жоро сыяктуу псевдопатриоттор дайыма кол көтөрүп, тишин кайрап жүргөндөр улам. Биз кыргыз коомунда муну жеткиликтүү тилде ошол ата-энелердин көз жашы менен баяндап берүүгө аракет кылабыз. Андыктан бүгүнкү мейманыбыз аты жөнүн толук жашыруун түрдө тааныштырам. Тагай аттуу замандашыбыз. Тагай, рахмат сиздин ушул маекке макул болгонуңузга. Эмесе сиздин уулуңузбу, кызыңызбы, ким ал? Ошол боюнча түшүнүп берсеңиздер, үй бүлөдө кандай кабыл алуу болду ошол уулуңуздубу, кызыңыздыбы? Бул менин кызым болот. Канча жашта? 23 жашта. Анан ал болсо, мындайча айтканда, азыр лесбиянка деп коет. Анан кыргызчасын билбейт экен гана булар. Ошол негизи ал проблема, мен ойлогом, мага менден өтүп кетет депчи. Ал көрсө ар бир адам башына келиши мүмкүн экен. Бул негизи батыш мамлекеттеринин бизге тийген эмес. Бул илгертен болуп келген маселе, проблема. Бул эч бир улутуна тандабайт да бул нерсечи. Маселен, миллион адамдын ичинен бирин, экин адам болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бизде кээде айтат да, ушулар беле бир жамгырдан кийинки козу карындай жамырап кетчүдөй. Бирок ошол ата-энелер эмне үчүн жана феминалия кыймылына чыгып атышат? Ошону дагы биздин мурдунан алысты көрбөгөн кыргыз, бул батыштын бир балекет ыплас нерсеси деп түшүнүүгө кабыл алат. Кыргыз ата-энелер, кара көз, кара чечекей кыргыздан туулган, ошолордун тагдыры жөнүндө биз көп учурда ойлонбойбуз да. Маселен, документ алууга келгенде же болбосо билим алуу борборлорунда, коомдук жайларда буларга болгон кысым, басым көп. Ошондойдон эмнеге кабылдыңар силердин үй бүлө? Ошондойдон кабылганда менин кызым 2 университетти таштап кетти. Себеп? Себеп окуй алган жок. Мүмкүн кысым болду, мүмкүн болбоду, мен айта албадым. Бирок ошол 2 университетти бирөөнө 1 жыл окуду, кетти. Анда билген жокмун. Экинчисинде кайра окуду, анан кайра таштады. Кийин барып, ошо организацияда, мындайча айтканда, ошо ЛГБТ балдардын коргоо боюнча организацияда иштеп, ошол жерде мындайча айтканда мага айтты, ата мен ушундай деди. Анан балаң болгондон кийин эмне кыласың? Ал жөнүндө мен көп окудум, айла жок. Карадым. Түшүнүгүм менен ушуга жеттим. Ал биздин балдарыбыз, аны батыш же чыгыш түндүк эметкен жок. Ал бул илгери болгон нерсе экен, болуп келет экен, боло берсе керек. Сиздики сыяктуу деле менин өзүм башымдан өткөн. Мен кыздым деп чырактай кызым чоңойгон сайын өзүндө көйгөй пайда болуп, ошол өзүнчө эле бөлүнүп, кабак кашы ачылбай, үңүрөйүп, жана суицидке жол берген көрүнүш табыш экен да. Кээ бир бактылуу, бакубаттуу үй бүлөдөгү балдар деле асынып өлүп алат экен, жанын кыйып алат экен да. Анан кызыңыз ошондой процесс менен коркуткан жокпу силерди? Ал процесс менен коркуткан жок, бирок үйдөн кетүү болгон. Баягы өзү менен өзү эч кимге эч нерсе айтпай, түнөрүп,
Ошондой кездер болгондо сурасаң айтпайт. Кабакташы кар жааганда болуп жүрчү. Азыр жакшы ошо балдарга жолугуп, мындайча айтканда ошо ЛГБТ балдар алар кызымды колдоп, анан алар аркылуу мен ошол клубка барып, ошол жерден түшүнүк алдым. Рахмат ошондой ата-энелерге. Бирок андай ата-энелер да аз болуп атпайбы? Ошол көрүп жүргөндөр ошол ЛГБТ чөйрөсүндөгү жаштардын арасында могу билектерин, кан тамырын кесип ийгендер да бар да, жандан кечип. Ошол ата-энеси тарабынан запкы көргөндөр бар да. Ошондой фактыларга күбө болдуңузбу? Күбө болгон жокмун, бирок уктум. Уктум андайлар бар экен. Ошолорго негизи бул чоң маселе, мамлекет ушуну көргүсү келбей атат. Бул негизи мамлекеттин деңгээлинде чечилип аткан маселе. Ата-эне сиз же мен экөөбүз чече албайбыз. Ошол. Кызыңыз 23 жашта деп атасыз, азыр жумушу барбы жокпу? Жумуштан жумуш алмаштырып жүргөн. Азыр ушул организацияда иштегенден кийин өз дагы кичине мына жумуш деле бар. Жакшы жазуучу деле өз статья жазат. Азамат. Анан саламаттык сактоо министрлигинен болгон врачтардын мамилеси кандай? Себеби гинекологко, урологко киргенде көп проблемалар болот экен да булардын арасында. Анда проблемалар болот экен, баягы кээ бирөө түшүнсө, кээ бирөө түшүнбөйт. Ошол эле врачтардын арасында өзү. Психологко жөнөтүшөт. Тигинде кылышат. Врачтардын арасында азыр көп, мындайча айтканда 80% ошо медицина тармактын кызматкерлери эметишпейт. Кызыңыз мындай 40 жоролордун уруп согуусуна кабыл элекпи? Зордук зомбулугуна. Андайга да 40 жорону билбейм, бирок кабылган. Кабылган андай нерсе болгон, даже СМБ тараптан болгон. Кайсы тараптан? СМБ тараптан. Ошондой тараптан болгон. Аларды камашкан. Ушул жерде конкреттештирип айтсаңыз, кандай кылып камашкан, эмне себептен? Алар чыккан кезде баягы мен эгер ката кетирбесем, маалымат боюнча закон болгон кезде, ошол кезде алар площадька чыккан, аянтка чыккан кезде ошол жерден кармап алып барып киргизишкен. Жана МВД или СМБ кимиси экенин билбейм. Жана март айындагы кыймылдан эми булардын арасынан дагы албетте баягы провокаторлор да толтура. Коомчулукка биз ошондой жеткиришибиз керек да, себеби кээ бир провокаторлор мындай кылат да, ошол өзү ЛГБТ өкүлү катары көргөзгөнгө аракет кылат, себеби сыртка чыгып кетүүгө, чет өлкөгө грант алып чыгып кетүүгө оңой жол бар да, жана куугунтук жана кайсы бир беженсиз деген статья менен кеткенге аракет кылып атышпайбы? Кээ бир ошондой провокаторлор бар экенин да жокко чыгарууга болбойт, феминалдын арасында андайлар да бар да. Анан камакка алынат, ошентип. Дагы сиздин кызыңыздын башынан өткөн мындай оор сыноолорду айтып берсеңиз. Оор сыноо да ушул барган жеринде баягындай кемсинтүүлөр болот. Кемсинтүүлөр болот, түшүнбөйт. Ушундай эмелер болот ар кандай. Ал не только менин кызым, ал башка эле ушул сыяктуу биздин эле жаш балдар, кыздардын да болуп атат. Эми коомчулуктар мындай кемсинтүү мамилеси да көбүрөөк болуп атпайбы? Гей десе, же лесбиянка десе, же транс улан, транс кыз десе, бул бир оору сыяктуу кабыл алат да. Ал эми врачтар менен биз беседа кылганыбызда алар айтат, жанагы бирөөнүн 5 эм бала төрөлүп калат, же 7 эм төрөлүп калса, таң калып атпайбы коомчулукчу? Ой, баламдайдын аялы 7 бала төрөптүр депчи. Врачтардын айтымында ошондой эле феномен экенин биз коомчулукка агартуу жаатында гана жеткиргибиз керек. Бул жерде коом буларга тиш кычыратып, бир ачуубуз менен, уруп соккон менен эчтеке чечилбейт. Кыргыздын кара көз, кара чечекей балдар алар дагычы эч кимдин үй бүлөсүндө кепилдик жок. Эртең кимдин баласы же нөбереси, чөбөрөсү ошо ЛГБТ өкүлү болуп каларын. Маселен мен деле кезинде жанагы гейлерди жакшы көрчү эмесмин. Эми эркек деген эркектей эле жүрбөйбү, чоюңдобой депчи. Бирок бул Кудайдын жазасыбы же буйругубу? Менин чырактай кызым деле кийин ошол транс бозалан болуп калды.
трансулан болуп калгандан кийин мен бул маселе менен ошол жакындан таанышып, анан илимде маалымат алгандан кийин мен дагы буга көндүм, мамиле кылганга аракет кылдым. Анан буга ата энелик кайраттын баарыныкы эле жетпейт экен. Кээси ошол канча кыз балдарды, эркектерди көрүп жүрөм, үйдөн ата энесинен жабырлаган. Анан сиз ошондой ата энелерге кандай айтар элеңиз? Ошо менен жыйынтыктап коелу. Себеби ошол Мен ата энелерге айтарым, бул нерсе мындайча айтканда жана айтылгандай тияк бияктан келген жок. Бул ушу жаратылыш. Жаратылыш болгондон кийин жанагы үчем, жетем деген эле ушундай нерсе. Ата энелерге айтам, чыдамдуу болуңуз. Балдарыңыздын эң нерсеси жакшы жол менен жүрсүн. Жакшы жол менен жүрүштүн ошо баланы кабыл алыш керек. Эгерде балаңызды кабыл албасаңыз, анда проблемаңыз кайра көбөйөт. урматтуу ата энелер, туугандар, кыргыз кенеде эл. Бирок кыргыз уйбор болуп жашоого, толеранттуу кыргызда, Манаста айкөлдүк дейбиз да, ошол айкөлдүк менен мамиле. Баарыңыздарды түшүнүү менен мамиле кылууга чакырат элем. Себеби эч ким бул тагдырды тандап албайт. Кудайдын буйругуна эч бир пенде каршы тура алган эмес. Андыктан баарыңыздарды бул ынтымактуу, толеранттуу коомдо жашоого, ар түрдүү баардыктарды, ар башка түшүнүктөрдү кабыл алып, ынтымактуу жашоого чакырам. Сизге Рашид Тагай рахмат айтам. Үй бүлөңүзгө бакубат жашоо каалайм.